Мен 2000-жылы 3 жылга камалып чыкканмын. Эми балам окуусун бүтүп ишке кирейин десе, атаң соттолгон экен деп албайт экен. Балам өзү акылдуу болуп чоңойду. Иштегенге шыгы бар. Менин айман иштебей калган үчүн аябай өзүмдү күнөөлүү сезип жүрөм. Балам мен үчүн жооп берип калабы? Кантип ишке киргизсем болот? Сизге аябай муктаж болуп турам. Негизи сиздин жасаган аракеттериңизге, сиздин соттулугуңуз үчүн балаңыз эч кандай жооп бербейт. Ар бир жаран өзүнүн аракетине өзү керт башы менен жооп берет. Ал эми сиздин ошол баягы соттолгондугуңуз боюнча, эгерде балаңызды жумушка албай жатат деп суроо бердиңиз, эгерде укук коргоо органдарына, прокуратурага, судья болуп иштейм десе, мындай учурларда улуттук коопсуздук комитетине иштейм десе, мындай учурларда бул каралышы мүмкүн. Бул каралышы мүмкүн. Эгерде сиз мамлекеттик кызматка, деги эле бардык каалаган кызматтарга, салык кызматы дейбизби, деги эле мамлекеттик бардык кызматтарына сиздин балаңыз өзү соттолбогон болуп саналат. Соттолбогон болуп саналат. Бул каалаган кызматка кирсе болот. Каалаган кызматына кирип иштесе болот. Болгону мамлекеттик кызматка кирүүнүн өзүнүн тартиптери бар. Мамлекеттик кадр кызматы бар. Ал жерден атайын тест тапшыруу жолу менен, компьютердук тестирлөө жолу менен өтүп, андан кийин барлашуу жолу менен өтүп, андан соң өзүнүн кызмат ордуна дайындалса болот. Бирок мен сизге баса белгилеп айтайын, атасынын жасаган жоругу үчүн баласы жооп бербейт эч качан. Ошондуктан сиздин балаңыз каалаган мамлекеттик кызматына кирип иштегенге толук укугу бар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамы 19-берене мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга карата коюлуучу талаптар. Кызматчы төмөнкү талаптарга ылайык келүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга, мамлекеттик жарандык кызмат үчүн 21 жаштан жаш болбоого, муниципалдык кызмат үчүн 18 жаштан жаш болбоого, ушул кызмат орду үчүн мыйзамдарда жана кызматка алууну жүзөгө ашырып жаткан тиешелүү мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан белгиленген квалификациялык талаптарга ылайык келүүгө, төмөнкү адам кызматчы боло албайт. Соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп танылган же болбосо ага соттун айыптоочу өкүмү менен кызматчы катары иште жүзөгө ашырууга же мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынган. Мыйзамда белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттолгондугу бар болсо.